Саламатсыз урматтуу телекөрүүчү, Ош ТВ телеканалында негизги маселе программасы. Аны мен Гүлшайыр Талантбек кызы алып барам. Бүгүн биз козгой турган тема туризм тармагы канчалык деңгээлде Кыргызстанда өнүгүп жатат жана биз туристтерди тосуп алганга канчалык деңгээлде даярбыз деген темада талкуу жүргүзөбүз. Бүгүн барыңыздарга белгилүү болгондой эле Ош шаарында туристтердин эл аралык фестивалю болуп өттү. Анда ошол Кыргызстандагы туризм тармагын өнүктүрүү боюнча атайын маалыматтар берилди жана кул өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү, ошол эле учурда ишкерлердин атайын продукциясы дагы көргөзмөгө коюлду. Бул учурда ошол туризм департаменти азыркы учурда иштерин жандантып жаткан учуру. Бүгүн бизге атайын суроолорго жооп берүү үчүн ошол туризм департаментинин директору Эрданат Касымов келген. Саламатсызбы агай? Алгачкы эле суроо ушул бүгүнкү иш-чара боюнча токтолуп кетсеңиздер, кандай болгон иш-чара, ошол туристтерди тартуу боюнча сиздер тараптан кандай бир аракеттер жүрүп жатат? Саламатсыңарбы? Биринчиден сиздерге ыраазычылык билдиремин. Студияга чакырып, ошол иш-чара боюнча жана ошондой эле бүгүнкү күндөгү туризм тармагынын абалы жөнүндө айтып кетүүгө. Бүгүнкү күндөрдө Ош шаарында ушул Салам Ош экинчи эл аралык туристтик фестиваль болуп өтүп жатат. Ушул иш-чаранын алкагында бүгүн туристтик көргөзмө жарманкеси болду. Ал жерде биздин ошо түштүк аймактын туристтик компаниялары өздөрүнүн продукцияларын, кызматтарын көргөзмөгө чыгарышты. Жана ошондой эле экинчи күндүн экинчи бөлүгүндө ошо атайын туристтик форум болду. Бул иш-чарага биздин коңшулаш мамлекеттерден келишти. Бул Кытай Эл Республикасынан, Казакстан Республикасынан, Өзбекстан Республикасынан келишти. Жана ушундай эле башка мамлекеттерден дагы келишти. Эми эртең ушул фестивалдын ушул Кыргыз Ата улуттук жаратылыш паркында ушул улантысы дагы болмокчу. Бул иш-чаранын негизги максаты бул баягы ошо түштүк аймактын туристтик дараметин даңазалоо жана ошондой эле ушул коңшулаш мамлекеттердин менен ушул байланышты бекемдөө жана ошондой эле өнөктөштүктү жандандыруу болуп эсептелинет туризм жаатында. Ушул форумдун алкагында дагы ошо Ош облусу менен Өзбекстандын Навай облусунун ортосунда ошо өз ара аракеттенүү боюнча меморандумга кол коюлду. Жана ошондой эле Ош облусу менен Казакстандын Туркестан облусу менен дагы ушундай аталган меморандумга кол коюлду. Бул ушундай иш-чаралар ушул туристтик агымдарды көбөйтүш үчүн жана ошондой эле ушул туризмди мындан да алдыга жылдыруу боюнча жакшы өбөлгө түзөт. Ошол себептен бул иш-чара ошо экинчи жолу болуп атат. Дагы мындан ары да салтка айлангандай жыл сайын өткөзө турган пландалуудабыз. Кыргызстанга ушул келе турган туристтердин саны жылдага салыштырмалуу кандай жана сиздер азыркы учурда канча мамлекет менен ушул иш алып барып жатасыздар? Биринчиден ушул өзүңүзгө бардыгыңыздарга белгилүү болгондой 2020-жылы ушул дүйнө боюнча пандемия болду эле. Ушул эң эле жабыркаган тармактардын бири бул туризм болгон. Абдан терс таасирин көргөздү. Бирок ушул бүгүнкү күндөргө ушул 2025-жылга ошо бүткүл дүйнөлүк туризм уюмунун маалыматы боюнча туризм тармагы дүйнөдө ушул калыбына келди. Калыбына акырынан келди. Ошол себептен мына Кыргызстанга дагы акырындан ошо пандемияга чейинки көрсөткүчтөргө келе жатат. 2024-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанга 8,5 миллиондон ашык турист келди. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Бул баягы бүткүл дүйнөлүк туризм уюмунун классификациясы боюнча санасак да. Ушул 2025-жылдын жыйынтыгы боюнча биз ошол көрсөткүчтү бир 10 миллионго чейин келет деп күтүлүүдө.
ага үчүн мындай туристтер үчүн бардык жагымдуу шарттардын баардыгы түзүлдү. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой ошо Кыргызстандын эң башкы аэропорту, Манас эл аралык аэропорту, Ош эл аралык аэропорттору жана оңдоо түзөөдөн өтүп атат. Жана ошондой эле бизде мына аймактарда дагы аэропорттор иштей баштады. Баягы чоң мейманканалар курула баштады. Жана ошондой эле ички жолдор да жасалып жатат. Биз ошол азыр жогоруда айтып өттүңүз, өткөн жылы ушу 8,5 миллион бизге келди туристтер деп. Чынан биздин туристтер Кыргызстанда эмнесине кызыгышат? Кантип ошол айтып кетишет, эмнесине кызыккан? Эми бул жерде баягы туристтерди, чет өлкөдөн келген туристтерди мындай шарттуу бөлүп койсок болот да. Бул баягы Европа, Америкадан келген туристтерибиз бизде баягы тоо экотуризмге көбүнчөсү кызыгат, альпинизмге кызыккандар бар да. Анткени Кыргызстанда өзүңүзгө белгилүү болгондой, мындай 5000ден ашык аскаларыбыз бар, бийиктиги чокулар. Ошолорго кызыгат. Баягы тоодо экотуризм деп коет, ошолорго да кызыгат. Этнотуризм деп баягы байыркы көчмөндөр цивилизациясы менен таанышып, ошо маданияты менен таанышкандар. Ал эми мындай ушул Азия жактан, Кытайдан келгендер бизде баягы байыркы тарыхый маданий мурастар менен ушундай нерселер кызыктырат да. Ал эми биздин коңшу мамлекеттерибиз бул ошо жакынкы Өзбекстан, Казакстан, ошол эле Россия Федерациясы баягы бизге келгенде бул рекреациялык деп коебуз. Бул эме баягы пляжда келип жатып эс алуу, ушундай да, баягы менее пассивный деп коебуз, ошондой эс алууга келишет да. Бирок бизде ошол менен коштоло турган сөзсүз түрдө ушул гастротуризм бар, агротуризм, ошол менен коштоп кете турган бардык камтыган. Азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, туризм бардык нерсени камтыйт. Ошол себептен муну мындай бара-бара камтып кетсек болот. Анткени көлдө, пансионаттарда ошол өзүнүн турпродуктусун сатуучу туроператорлор бар. Алар болсо ошол кырчын жана ошондой башка кооз жерлерге алып барып атат. Бул жерде Ошто деле ошондой көптөгөн туроператорлор бар. Бул ушул жанагы мототуризм деп коет, ушундай атайын маршруттар түзүлгөн, экотуризм, пеший трекингтер дегендер. Ошонун баардыгы бизде азыркы учурда бар деген. Облустарды мындай бөлүп карай турган болсок, кайсы облустта ушул туризмди өнүктүрүүгө мындай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар? Эми бизде Ош облусун алсак, бул көпчүлүгү Ош облусу жанагы транс чек аралык туризмге мындай ыңгайлуу. Анткени баягы Тажикстандан Кыргызстанга өтө турган туристтерибиз көп. Булар деген баягы ошо өзүңүздөр билесиңер, эки мамлекеттин ортосунда ошо Ленин чокусу бар. Ошол жака чыгып, ал жерде өзүнүн альпинисттердин лагери бар. Ошол аркылуу өтүшүп, ошо Тажикстандын Мургап районунан бери бизге Алайга, Чоң Алайга өтө турган жер. Андан сырткары бул ошо Фергана өрөөнүндө жайгашкан баягы Улуу Жибек жолунун байыркы шаарлары. Бул Ош облусунда Ош шаары, Өзгөн шаарлары жана ошондой ушул транс чек арага дагы ылайыкташтырылган жакшы бир биздин маршрутубуз да. Бул Ош облусу боюнча санап кетсек. Ал эми көлгө болсо бардыгына белгилүү болгондой ошо көлгө келишет. Ошол себептен андан сырткары бизде Нарын облусу билесиздер, тоолуу көлдөрүбүз көп. Ошол жерге көптөгөн туристтер, блогерлер келип атат. Келсу ошо Кытай менен чектеш көлүбүз бар. Ошо бийик тоолуу Соң көлгө ошондой нерселердин бар тоолорго келип, көлдөргө келишет да.
жана эми ар бир бизде билесиздер облусубуз өзүнүн баягы жаратылыш, тарыхый маданий мурасы, меймандосчулугу менен уникалдуу. Ошол себептен ушул салам ош сыяктуу иш-чаралар ошо ар бир облусунда бар. Анткени бул ар бир облус өзүнүн ошо туристтик дараметин даңазалоо үчүн, тартуулаш үчүн ушундай иш-чара өткөзүп туруш керек да. Бул ар бир облуста. Ошол себептен булар өткөзүлүп турат жыл сайын. Анан ошол баягы туристтерди чакыра тургандай иш-чаралар болуп туруш керек да. Ошол туристтерди тартууда сиздер мындай кимдер менен иштешип жатасыздар? Ошол эле баягы жогоруда айтып өткөндөй эле блогерлердин дагы чоң таасири бар да бул жерде, ошол биздин жаратылышты тартып киргизүүдө. Анан кийин бир эле ошол роликтердин тартып киргизүүчү жетиштүү эмес болуш керек бул тармактачы. Туура. Эми бул жерде негизи эле биздин департаменттин ишмердүүлүгүнүн алкагында бир абдан чоң бир бөлүк бар маркетинг жаатында. Бул баягы мындай салттуу эл аралык көргөзмөлөргө катышуу. Мына бизде жылдын башынан баштап эл аралык көргөзмөлөргө катышып келдик. Бул ошол эле Берлинде болгон, Кытайда боло тургандарга, Дубайда болгондорго, Россия Федерациясында катышып келдик. Бул баягы салттуу маркетинг ыкмасы менен да. Андан сырткары эми буга чейин да айтып кеттиңиздер, блогерлер депчи. Бизге абдан көп блогерлер баягы кызыккандар бар. Ошолорго биз сөзсүз түрдө департамент тарабынан, фонд тарабынан дагы баягы көмөк көрсөтүлүп, аларга ошо маршруттары, баягы кээ бир чыгымдарын дагы төлөп бергенге ушундай өбөлгө түзүп атабыз. Анткени алар блогерлерди өзүңөр билесиңер, азыр бардыгы эле ошо блогерлер социалдык түйүндөр, социалдык таасирдүү. Анткени ал бир блогердин канча катталуучу, миллиондон ашык катталуучулар бар да. Анан миллиондоп санаганда. Ошол себептен ошо блогерлер дагы андан сырткары биз ушул атайын Кыргызстандын дараметин көргөзө турган ошо видеороликтерди бул эл аралык жана платформаларга салуу, телеканалдарга ошолор менен да сүйлөшүп атабыз. Кыргызстанга мына Кыргызстан үчүн Россия Федерациясынын рыногу абдан мындай маанилүү. Ошол себептен мына Россиядан жакынкы арада Ошко дагы келишет. Чоң Моя планета деген телеканал, телепередача келет. Алар келип анан ошол жөндө жана ошондой эле ар кандай ушу туризм тармагындагы мындай белгилүү адамдар Кыргызстанга жакынкы арада ошол канадалык бир сүзүүчү келген атат. Ошо көлдү баягы сүзүп өтөм депчи. Ошонун артынан дагы көптөгөн телеканалдар, блогерлер келишет экен да өзүнүн командасы менен. Баягы буга чейин бизде мен да сурап ойлодум да, буга чейин да сүзгөндөр болгон. Бул биз үчүн мындай таң калыштыруу окуя деле эмес десек, бардыгы баягы токтоп, тамактанып, суу ичип, анан ошо баягы дем алып сүзгөн экен да. А бул болсо бир жээктен баштап экинчи жээкке дем албай сүзүп барат экен да. Анан бул ушундай көптөгөн жерлерди сүзүп, анан бул ушунчалык мындай белгилүү адам экен. Ошонун артынан бүт дүйнө жүзүндөгү жана телеканалдар, журналисттер, блогерлер барышат экен да. Ошол жана ушундай эле бизде экспедициялар келишет, жана ат үстүндө жүргөн экспедиция, авто экспедиция, мото экспедиция дегендер абдан көп да. Ошонун бардыгы быйыл келчүдөй. Эми коопсуздук жагын карай турган болсок, бизде кандай жолго коюлду? Ошол эле туристтик милициянын иш аракеттери, туристтик медицинанын иш аракеттери мындай канчалык деңгээлде жолго коюлган? Мына быйыл бизде абдан жакшы мындай жаңы киргизүү болду. Бул бирдиктүү баягы кызмат. Ал иш алып барганга, ал бирдиктүү кызматка ошол биринчиден өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, ички иштер министрлигинин кызматкерлери, саламаттык сактоо министрлиги
жана ошо туризмге мындай ыкчам түрдө көмөктөшө турган кызматтардын кызматкерлери да киришти. Бул атайын түзүлгөн ошо туристтер үчүн. Андан сырткары баягы биз дагы бизде кооптуу баягы тоолуу аймак болуп, анан тоо экотуризмге кызыккан туристтерибиз келип биякта ошо ар кандай кырсыктарга кабылып калып атышат. Ошол себептен сөзсүз түрдө дагы биз алар менен дагы иштеп жатабыз. Баягы камсыздандыруу боюнча жана милдеттүү камсыздандыруу. Ошол мамлекетте негизи эле ошол башка мамлекеттерде ошол сыяктуу туризмге бир жака жөнөтүп атканда өздөрүн булар камсыздандырылат да. Бирок ошол камсыздандыруу Кыргызстанда кандай иштеш керек? Ошол жана механизмдер ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Анткени баягы чет өлкөлүк туризм тоодо жүрүп жоголуп кетип, анан баягы кыргызстандыктардын эмеси баягы салык төлөөчүлөрдүн акысына барып издөө, баягы вертолетту тургузуп, учуруп издеп, анан отряддар бул абдан чоң иш, анын артынан дагы абдан чоң чыгымдар кетет да. Ошол себептен ошону дагы эске алып, азыркы учурда биз туроператорлор менен ошол жаатта да иштеп жатабыз. Бул азыр жогоруда айтылып өткөндөй эле аябагандай мындай жакшы аракеттер жүрүп жатыптыр, бирок ошол эле учурда бизде кемчиликтер дагы бар. Ошол эле баягы атап айтсак, бизде тоо туризминде кайсыл жерге бармай сайын бизде ушул ажаткана маселесин негизги тема кылып көтөрүп чыгышат да. Анткени чындыгында бул туристтердин мындай бир көңүлүнө тийген жагдай да. Бул багытта сиздер мындай ушул маселе чечилдиби? Негизи бизде ошо туризм тармагында бизде ошо инфраструктураны өнүктүрүү боюнча дагы бул биздин артыкчылыктуу багыттардын бири катары эсептелинет. Анткени баягы туристтердин агымын көбөйтүү боюнча ошонун иш аракеттин үстүндө иштеп эле жатабыз. Бирок баягы медалдын эки тарабы болгондой, экинчи тарабы ошол баягы ажатканалар, баягы биз ушунча туристтерди чакырып алып ошолорду тозгонго бизде ошо шартыбыз, баягы кудуретибиз барбы дегендей да. Анан биз ошонун үстүндө да иштеш керекпиз дегенибиз да. Инфраструктура. Инфраструктура дегенде баягы бардыгы ойлошот туризм дегенде мейманканалар депчи. Бирок туристтер келишет, алар деген келгенге жараша ошол жакта баягы саркынды суулар каяка кетет, таштандылар каяка кетет. Ошонун бардыгын эске алыш керек да. Ошол эле ажатканалар. Ошол себептен мунун бардыгы ошо биздин туризмди туруктуу өнүктүрүү программасында кабыл алынган. Баягы Кыргызстандын ар бир жерине, ар бир чарчы чакырымына ажаткана кура бербестен биз баягы ошол эле АЗС май коюучу жайлар менен да сүйлөшүп атабыз. Алар дагы өздөрүн баягы бизнес дагы өзүнүн социалдык жоопкерчилигин тартыш керек деген да. Биз билебиз, жол боюнда ар бир авто коюучу жайлар бар. Ошолорго дагы ушундай милдеттүү түрдө айтып, ушундай ажаткана шарты менен курулуш керек деп ушундай көрсөтмөлөрдү берип атабыз да. Анан кафе, жолдун боюндагы кафелер боюнча дагы, анткени баягы биз курсак элестеткиле ажаткана өлкөсү болуп калмак белек. Ошол себептен баягы ошо бардыгы түз дизайн коддор менен ошо бизнеске дагы ушундай акырындан социалдык жоопкерчиликти да тарта турган ушундай бир функцияны бериш керек деген да. Ошол эле учурда баягы кайсыл өлкөгө барган турист ошол өлкөдөн бир эстелик катары бир буюмдары же бир сонун нерсесин сатып алгысы келет да. Анан бизде ошол нерсе туристтер бара турган аймак канчалык деңгээлде мындай ишин жакшыртты. Анткени мисалы Ош шаарында деле андай жерлерди табыш кыйын, базарга гана түшүп таба албаса, атайын туристтер үчүн аймак жок эсе да. Бандай дүкөндөр дейбизби, бир этно магазин дейбизби, ушундай нерселерди дагы караштырып жатасыздарбы? Эми бизде баягы
кол өнөрчүлөрүбүз бар, жана ошондой эле ар кандай мындай сувенир жасаган чеберлерибиз бар. Бирок булар эми баягы Бишкекте акырындан жана башталып курулуп келатат. Ошо кол өнөрчүлөрдүн ордосу ачылды. Анан биз баягы кол өнөрчүлөрдү дагы сурап жатабыз ушундай дүкөндөрдү ачуу боюнча. Бирок баягы маселе келип эмеге такалып атат да, баягы жер, анан жер ижара ошол нерселерчи. Анан ошол себептен мына биринчиден Бишкекте борборубуздан баштасак, жанагы Бишкек шаарынын мэриясы чоң бир долбоор баштады. Ошо эски Бишкек депчи, жердин астындагы шаар деп, ошо Чүй, Шопоков кесилишиндеги ошондой сыяктуу жерлер болсо, туристтер үчүн ошо бардык туризмге ылайыкташтырылган ошо сувенирлерди, буюмдарды сата турган депчи. Ошо мындай баасы дагы ыңгайлуу болуш үчүнчү деп. Анан мен ойлоймун, ошонун негизинде башка облустарда дагы ушундайлар боло баштайт депчи. Азыркы учурда баарыбызга белгилүү болгондой, Ош шаарынын мэриясында да абдан жакшы реформалар болуп атат. Ошол мен ойлоймун, ошонун алкагында да ошо туристтер үчүн да ушундай Бишкекте сыяктуу ушундай чоң бир туристтер үчүн мындай дүкөн пайда болот деп. Негизи эле ошол туристтерди тартууда баягы чек ара аймактарына тиешелүү болуп калабы? Кайсыл өлкөдө ошол чек ара менен чектеш болсо, ошол өлкөнүн жарандары көбүрөөк кирет дегенчи статистика боюнча ушундай көрсөткүч болуш керек. Анткени мына бизде Кыргызстан 8,5 миллиондон ашык деп атпайбызбы? Ошолордун ичинде мына биринчи үчүлдүктө биринчи орунда Өзбекстан, экинчи орунда Казакстан, үчүнчү орунда Россия Федерациясы. Ошо 3 мамлекет түзөт да. Анткени булар баягы биринчи Казакстан менен Өзбекстан баягы чектеш болгондуктан. Андан сырткары бул Россия Федерациясынан өзүңүздөр билесиздер, эми бардыгы баягы көнгөн адаттай көлгө келип эс алышат дегени да. Ошол. Бирок биз баягы башка мамлекеттерден дагы мындай чакырганга уже иш аракеттерди көрүп атабыз. Мына Тажикстан Республикасы менен дагы биз баягы чек ара маселелери чечилип, ошо түбөлүккө чечилди. Ошол себептен биз мына Тажикстан менен дагы туризм жаатында дагы баягы аракеттерди жандандырып, ошо авиа каттамдарды башталды. Анан туристтер үчүн ошо баягы эң эле ыңгайлуу баягы өз шаарынан отуруп, баягы ошо эс алуучу жерине учуп баруу деген да, баягы жолду кыскартуу да, авиа каттамдар. Ошол себептен бизде мына Россия Федерациясынан Екатеринбург, Новосибирск, Москва ошо дагы бир ири шаарларынан түз учуп келген авиа каттамдар бар. Жайкы сезон көлдө ачылат. Жана ошондой эле мына Алматадан, Ташкенттен, ошол себептен эми мына Душанбеден дагы барган жатат. Ошол себептен баягы авиакаттам бар жерде ошол мамлекеттерден көбүрөөк учуп келишет да. Жыйынтыктоочу суроо болсун, ушул туристтерди кабыл алууда ошол жашоочулардын жоопкерчилиги канчалык, алар кандай мамиле жасаганы мындай өзгөрдүбү, жогорку деңгээлде мындай? Абдан жогору да, булардын баягы сиз эмне дедиңиз? Ошо жашоочулардын кабыл алуусу, мамилеси ошол туристтерди кабыл алуу үчүн бул өтө маанилүү. Анткени баягы бир туристтин терс таасири бул ошо Кыргызстанга болгон ошо залкасын келтире турган ошондой болуп калат да. Ошол себептен мен буга чейин дагы айтып кеттим эле, ар бир жаран өзүнүн ошо жоопкерчилигин ошо баягы туристти тарта тургандай ар бир мындай жараныбыз жоопкерчиликтүү да. Анткени баягы туристтерге жакшы мамиле жасоо, жоголуп же дагы бир кандай жардам керек болгон кырдаалда жардам берип, эгерде тил түшүнбөй же дагы бир кандай бир туура эмес жагдайга түшүп калса, ошол жерде жардам бериш керек да, сөзсүз түрдөчү. Анткени анан
баягы ушул турист баягы эми баардыгыбыз эле билебиз, биз бир мамлекетке барсак, анан эми баягы келгенден кийин өзүбүздүн туугандарыбызга, досторубузга ошол мамлекет жөнүндө айтып берип, анан сунуштайбыз да. Ошол себептен бизде да ошондой болуш керек да. Анан эми негизи эле кыргыз эли абдан мындай меймандос. Мен ойлойм, бизде баягы орой мамиле жасабайт туристке, баардыгы билишет. Мына бизде өзүңүздөр билесиздер, эмне деген окуялар болгон, туристтер өздөрүнүн акчаларын жоготуп алып, мындай баалуу буюмдарын жоготуп алганда биздин туристтик милициябыз кайтарып берип, же жөнөкөй жарандарыбыз да ошо туристтерге жардамдашып кайтарып бергендер да бар. Канча жолу биздин таксисттерибиз жана бекер алып барып берген учурлар болгон. Ошол себептен баягы эскертме берип кетет элем биздин жарандарыбызга, ошо туристтерге жакшы мамиле жасап, ошо туристтер мындай жакшы ою менен, жакшы мындай мамилеси менен кеткендей болгондой болгула. Ошол турист дагы 10 адамга ошо Кыргызстанды сунуштагандай болсун деп. Ушул эле жерде баягы тил маселеси кандай болуп атат? Мисалы ошол эле өз алдынча туристтерди тосуу аракетин көрүп жаткан жашоочуларга мындай тил үйрөнүү жагында жол коюп жатасыздарбы бул жакта? Эми бизде ошо туризм жаатында иштеген баардык ошо туроператорлорубуз болобу, гидтер болобу, ошо айдоочулар болобу, эми баардыгы тилди билишет, бир нече тилдерди билишет да. Анан эми мен азыркы учурда да мына байкап жатабыз, баардыгы эле уже англис тилин жана башка чет тилдерди көпчүлүгү билип калышты. Мына бизде туристтик полициябыз бар, туристтик милициябыз. Алар баардыгы эркин сүйлөшөт англис, башка тилдерде. Ошол себептен бизде баягы туристтер келгенде өзүн мындай эркин сүйлөп, эркин ала жүрүшөт. Анткени бул жерде бизде мындай ойлойм мен, ар бир экинчи кыргызстандык уже тил билип калды депчи. Ошол. Рахмат сиздин студияга келип берип атайын убактыңызды ажыратканыңыз үчүн. Сизге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ушул туризм тармагы боюнча талкуу жүргүздүк. Анда өлкө канчалык деңгээлде бул тармакты тейлөөгө даяр жана туристтерди тартуу үчүн кандай аракеттер жүрүп жатат жана кемчиликтер жана артыкчылыктар боюнча талкуу жүргүздүк. Жогоруда айтылгандай эле өткөн жылы 8,5 миллион ошол турист Кыргызстанга келип кеткени боюнча маалымат бар. Ал эми быйылкы жылы дагы анын санын дагы да жогорулатуу боюнча аталган департамент тарабынан аракеттер күч болуп жүрүп жаткандыгын маалымдашты. Ал эми бул учурда биздин Кыргызстандагы элдер дагы туристтерди тартуу алуу жана аларга жакшы мамиле жасоо боюнча дагы өзүнүн жарандык милдети бар экендигин эскерте кетели. Ош ТВ телеканалы мындан аркы эфирдик убактысын улантат.